азыркы учурда байкасам ырчыларды көбүнчө көңүл ачуу үчүн оюн зоок нерсе катары көрүшөт. Эстрада ырчылар азыр көп болуп кетпеди абданчы. Бирок ушинтип атып профессионализм бизде жок болуп баратат да. Айтат эмеспин да, культура это лицо страны депчи. Эми көбүнчө ырчылар азыр тойго чыгып ырдашат, анан ушинтип өзүнүн үй бүлөсүн ушинтип багып атат да. Ар бир ушу талантка бардык жактан колдоо жүргүзсө, мен ойлойм ушундай таланттар бизде абдан көп. Ошолорду өстүрсө, культура жактан дагы өсөбүз. Анан башка өлкөгө барганда же бизге келгенде уят болбойбуз да. Намысыбыз, ушу маданиятыбыз баары ушу өдөңкү деңгээлде болмок да. Ошого өйдө жактан дагы аракет кылса, биз өзүбүз дагы ошого аракет кылсак, эмгектенсек, мен ойлойм баардыгы болот деп. Өзүнүн мукам үнү, сахна үчүн ылайыктап койгондой өң келбети менен музыка сүйүүчүлөрдүн арзусуна татып, учурда бүгүнкү каарманыбыз өзүн эл аралык деңгээлде татыктуу көргөзүп келет. Анда бүгүнкү көрсөтүүбүз Элнура Самарбекованын чыгармачылык өмүр жолуна арналмакчы. Ушу музыкалык жашоомо мен ата-энем чоң таасир этти. Өзү ата-энем профессионалдуу музыкант болгондон кийин алар да ошо менин жөндөмдүүлүгүмдү көрүп ушу музыкага беришти да. Ошо менин кичинекей кезимен музыкалык жөндөмдүүлүгүм бар экенин көрүп, ошо үйгө коноктор келсе эле алардын астында концерт берип эле ырдаганымды, бийлегенимди көрүп, апам өзү айтыптыр, ушул кызым ошо музыка жактан жөндөмдүүлүгү бар экен, ошо ырчы болот го деп. Анан ушу фортепианого беришти 6 жашыман. Музыкалык мектепти аяктары менен ал Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык училищага фортепиано жана ырдоо бөлүмүнө тапшырат. Ырдоо боюнча устат педагогу болуп, өзүнүн апасы Тажибаева Анара Жусупбековна сабак берет. Мураталы Күрөңкеев атындагы училищеде окуп жүргөндө бир момент бар, ошо эсимден кетпейт. Ошо бир сабакты калтырып, бир жолу калтырып, өзүм сокурсниктер менен бир жака кетип калып, сабакты калтырып койгондо келип апама айтыптыр, ошо кызыңыз калтырып кетти деп. Анан келсем эле апамдын настроениясы жок. Анан жүрчү бияка деп башка класска киргизип, аябай мындай тарбия жүргүздү, урушуп. Анан кийин мындай көзүнөн көрдүм да, мындай ыйлагысы да келип, ачуусу да келип, аябай намыстанды да апамчы. Анан ошондо мен үчүн мындай бир башка этапка өткөндөй болдум да, өзүм
буга чейин кичинекей кыздай болуп эркелеп жүрсөм, бул жакта өзүм сездим, бирок мен деген буякта жоопкерчилигим чоң турбайбы депчи. Элнуранын ырчылык жөндөмүн андан ары өстүрүү максатында апасы жана устат педагогу Анара Тажибаева өзү улуттук консерваторияга барып, ректор Муратбек Бегалиевке жолугуп, вокал боюнча Элнурага сабакты ушул окуу жайда улантуу ою менен кайрылат. Консерваторияда окуп жүргөндө республикалык конкурстарга көп катыштым. Ар бир конкурс сайын биринчи даражадагы дипломдорду алып, көп конкурстарга катышып, ошо каалоом ушунчалык күчтүү болуп баштады да. Пучини, ария «Тоски» из оперы «Тоска». Исполнитель, лауреат президентской стипендии «Алтын шаты», студентка консерватории Эльнура Самарбекова. Дирижер, народный артист Кыргызстана, профессор Бакыт Телегенов. Ошо эң биринчи конкурсум 18 жашымда экен. Ошо 18-19 жашыма келейин деп калган убакытта Бибигүл Төлегенованын ошонун атындагы эл аралык конкурска катышмай болуп абдан даярдандык. Анан ал жака барып, ошо Астанада өткөн болчу. Ошол конкурста болгондо Кайргүл Сартбаевна жюриде болду, колдоо болду. Анан ал жактан мени алып калдым. Эме формулировкасы бар болчу. Для самой юной участницы деген ушундай белек алдым. Анткени эң жаш мен болдум ошол жакта. Анан Бибигүл Төлегенова өзү келип мага «Ты еще приезжай, обязательно приезжай» деп ошо каалоосун айтып кетти. «У тебя голос очень хороший, занимайся и приезжай еще раз» деп айтты. Анан ошо ичимде ошол эме болду да, мен үчүн стимул болду. Ошо дагы келип конкурска катышышым керек деген. Анан экинчи жолу ошо 2010-жылы кайра конкурска катыштым. Анда турмушка чыккан болчумун, балам бар болчу, 4 айлык. Анан бирок ошо катышкым келчү да, ошо барып катышып, биринчи орун алып, алтын медалына ээ болдум. Мына жакында Алматыда өткөн ошол чоң конкурстан биздин Самарбекова деген кызыңыз сиздин торколуу тоюңузга арнап алтын медаль жеңип келди. Бир жолу эсирдин эл артисти Асанкан Жумакматов
келечегинен көптү үмүттөттүрген студент Элнурага Аида операсынан Аиданын партиясын карап көрүүнү жана алдыдагы улуу маэстронун юбилейлик кечесине ырдап чыгуусун сунуштайт. Анан ошону жаттап жатып эле ошо консерваторияда акыркы курста ошо театрда как раз Аида операсын кое турган болгондо Аиданын партиясын ырдай турган жок болуп калды солист. Гүлнур эже Ниязбаева Гүлнур эже ырдачу экен, ал ооруп операция болуп калды. Анан ушу мени угуп калышып, ошол кыз Аиданы ырдап атыптыр деген сөз кетти да. Анан чакырып калышты. Анан Жумакадыр ага Каниметов прослушивание кылды. Бирок вокалдык аткаруучулук жагынан да, драматургиялык жагынан да өтө татаал операны бул чыканактай кыз кантип аткарар экен деген күмөнсүнүү ойлор болбой койгон жок. Бирок Элнура үчүн артка чегинүү жок эле. Ошо премьерасы өтөрдө мындай кандай десем көп тоскоолдуктар болду. Чынында театрда дагы бир кандайдыр бир эми ар бир театрда интрига бар да, ошондуктан кээ бир интригалар болду. Анан колдогон адамдар дагы болду, анан жана тоскоолдук кылган дагы адамдар болду. Бирок ошо өзүм жаш болгондуктан мен үчүн бул оор болду. Мындай өзүм сездим да ошол оор болгонучу, анткени ошо мени баары колдосо деген каалоо болду да. Ошол народный артисттерди дагы болгон адамдар дагы мындай колдоо күттүм. Бирок сен ырда албайсың, сен уятка каласың деген сөздөр дагы болду. Мен үчүн бул мындай бычактай тийди да. Бирок жанымда ушул жана спортсмендерде ар бир тренер болот эмеспи? Ошол апам, мугалимим абдан мага күчтүү бол, сен жеңесиң баарын, ырдай аласың деп колдоо берип жатты. Театрдын эң биринчи сахнасына чыкканда мен үчүн бул кандай десем бир чоң ачылуу болду. Анан ошо мен сахнада өзүм төрөлгөндөй эле сезилдим да. Мен үчүн кандай десем мен корккон жокмун. Ал сахнада бул мен үчүн кандай десем бир бул меники деген бир сезим болду да. Мен ушуга жетпей жүргөн турбайм. Ушул мен чоң сахнагачы менде айтат го кээрлер мен корком, аябай чоң депчи. Андай болгон жок да мен үчүнчү. Мен ошол бул менин жашоом экенин ошондо түшүндүм, сездим да. Аида партиясынан кийин дагы Кайрыгүл Сартбаевнанын юбилейи жакындап калды. Анан ошого Айчүрөк партиясын жатташ керек болду. Кайрыгүл Сартбаевна өзү ошо Айчүрөктү ырда деп мага сунуш кылды. Сунуш кылып, анан өзүнүн шөкүлөсүн, өзүнүн жана Айчүрөк кийимин мага тартуулады. Ушуну кийип ырдайсың деп. Биздин улуттук операбыз гүлдөп, өзүңөргө окшогон татынакай жаштар ушул жерден чыгармачылык чоң ийгиликтерге жетсин. Мен ушу батамды берип аткандагым айланып кетейин. Мына батасы айланайын. Ушу батамды берип атам, батамды берип атам.
Анан акыркы жолу ошо 2 премьера өттү. Кичине көп өзгөрүүлөр болду. Анткени ал жакта формасы өзгөрүлдү, мазмуну өзгөрүлдү. Мурунку Айчүрөк эгер башынан аягына чейин кыргыз болсо, бул жакта эми тарых боюнча башка улуттагы кыз болуп калды. Музыкасынын баары кыргызча болуп, кийимин башка болуп, кичине мындай туура эмес кичине кабыл алдым да, анткени деген мен өзүм мурун образга кирип жатканда өзүмдү мындай кыргыз кызы катары өзүмдү сезип жаткам да. Бул жакта кичине башкача болду. Элнуранын жараткан партияларынын арасынан жүрөгүнө жаккан спектакльдердин бири бул Чайковскийдин Евгений Онегин операсында Татьянанын партиясы. Кандай Татьяна өзүн сезген, ошол ооба ушундай бир өзүм жүрөгүмөн өткөзүп баштадым. Ошо письмо Татьянасынын сценасы абдан чоң эмеспи? Башка ошо интернеттен көрүп, башкалар кандай сцена, ошол сценасын кандай ойнойт депчи, анткени эң бир кандай десем, өзгөчө сценасы болуп эсептелет ошол письмо Татьяна. Ошол образды дагы жаратканга өзүм дагы аракет кылдым. Дагы бир музыкалык комедия опереттасы Насыр Давлесовдун Аста Секин Колукту Гүлмиранын ролун ойноп чыктым. Ал жакта комедия болуп, бирок Гүлнурдун өзү персонажы серьезный персонаж экен. Бирок ал жакта мен кээ бир сценаларында өзүм кошуп кеттим да, комедия кылыпчы. Жыр алды,
ошол премьерасында дагы өзү Насыр Давлесов агай өзү да келип өзү көрүп кетти, өзү да жактырды. Элнуранын дагы бир дүйнөлүк классикадан ийгиликтүү жаралган эмгеги Моцарттын Дон Жуан операсынан болду. Учурда Элнура көптөгөн өлкөлөрдүн белгилүү сахналарында ырдап келет. Дүрсөй уюму уюштурган опера күндөрү фестивалдарынын үзбөй катышуучусу. Россиянын көптөгөн шаарларында өткөн конкурстардын лауреаты, дипломанты, өзүнүн чыгармачылык бийиги ордун түшүрбөй, ар дайым изденүүнүн үстүндө. Түрксойдо опера күндөрү өтүп, анан дагы мастер-класс өттү. Ушул мастер-класста бизде Италиядагы Ла Скаланын ведущий сопранос болчу экен мурун. Ференца Чидолинс деген мугалим болду. Анан ал бизге мастер-класс өткөздү. Ошондо мастер-класс өтүп атканда ал менин кандай десем, ушу үнүмдү угуп абдан жактырды. Жактырып айтты, абдан жакшы үнүң бар экен, абдан жакшы школа сага берилиптир деп абдан мактады. Анан ал жака мен Травиатанын, Виолеттанын ариясын ырдап бердим. Анан ал өзү айтты, ушул өнүңө жакшы келет экен. Ушул партияны жаттап көрбөйсүңбү деп. Анан ушу менин үнүмө өзү айтты, сенин школаң Белканто экен депчи. Анан ушу Белкантонун школасы болгондон кийин ушу Вердинин кандай чыгармаларын ырдаш керексиң, баарын эмес. Ушу сен үнүңө жарашыктуу, ушу өзү айтып кетти, кайсы партияларды ырдаш керексиң. Ушу Беллини, Доницетти, Россининин чыгармаларын ырдасаң үнүңө жакшы жарашыктуу болот деп көп керектүү нерселерди айтып кетти. Ушу башка өлкөгө барып катышып жүргөндө ар бир мындай кайсы сахна болбосун, театр болобу же концертный холл болобу, ар бирин мындай байкап карайм да. Анан бир кичинекей нерседен эле башталат да, айтат эмеспи, театр начинается с гардероба деп коет эмеспи. Анан ушу салыштырам да. Анан өзүм өлкөм үчүн күйгөндүктөн ушул эмнеге биздики ушул кемчиликтерин карап ушундай болсо экен деген ойлор болот. Опералык ырчы үчүн жеке концерт өткөрүү демилгеси өтө түйшүктүү иш. Ошондуктан көбү өзүнүн негизги чыгармачылыгынан алыстай албай келет. Элнура бул багытта да эртүү мүнөзү менен концерттик ишмердигин бийик деңгээлде колго ала алды. Консерваторияда окуп жатканда эле ушу мен чоң каалоом болчу, ушу сольный концерт өткөзсөмбү деген. Анан ушу консерваторияны бүткөндөн кийин ошо 2015-жылы менин коллегам Исманов Жеңиш экөөбүз чогуу окуганбыз. Анан Жеңишти чакырып дүйнөлүк
классикалык чыгармаларды аткардык, операдагы чоң сценаларды дагы аткарып, абдан жакшы, ийгиликтүү өттү. Libiamo negli lieti calici che la bellezza ne fiora e là fuggevo allora s'inebria voluta Libiam dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio ne corre onnipotente avrà amore fra i colici più caldi baciava tra voi saprò di vederò il tempo mio giacondo tutti follia del mondo ciò che non mi piacer godiamo che rapido il godo dell'amore e ne fiore nasce amore ne più se può goder godiamo c'in vita un fervido c'entone sidye Ошо менин каалоом болчу, ушул башка бир өлкөдөн чакырсам жакшы болот эле депчи. Элнур анын мындай каалоосунун ишке ашуусу үчүн дүйнөлүк классикалык өнөрдүн чеберлери Россиядан Алексей Татаринцев, Азербайжандан көрүнүктүү дирижер Эюп Кулиевдер чакырууга макулдугун берди. А концертти уюштуруу милдетин белгилүү режиссер Бобек Ибраевдин уулу, таланттуу ырчы Марат Ибраев мойнуна алды. Бирок алар менен сүйлөшүп коюп, бирок концерт уюштурганга эч кандай акча, каражат, эч кандай эчтеке жок болчу да. Биздин ошо экс-президент Алмазбек Шаршеновичке кайрылдым. Ага кат жаздым. Ушундай концерт өткөрүздөт элем, эл аралык концерт өткөзгүм келип атат. Ошо жардамыңызды бересизби деп, колдой аласызбы деп кат жазсам эле макулдугун берди. Ошо концертте репертуар өзүм тандадым. Бул концертте ошо чоң опералардын сценаларынан алдым. Массовка дагы болду, ошо биздин театрдын хору катышып берди. Анан ушул концерт ошо филармонияда өттү.
al ritorno curioso dammi il braccio mia piccina obbedisco signor che non mi dia te Учурда борборубузда өтүп жаткан классикалык концерттин дээрлик коюмдарында биздин каарманыбыз катышып келет. Жакында эле ал улуу ырчы Дмитрий Хворостовскийдин элесине арналган концерт уюштурду. Өзү дүйнөлүк ырчы болгондуктан, атактуу ырчы болгондуктан ал даже бизге Бишкекке келген болчу. Анан өзүм дагы тилегим бар болчу да, может бир күнү аны менен ырдап калам дегенчи. Анан бирок көзү өтүп кетти, абдан өзүм жаман болдум, ичим атышты. Анан ушуга концерт элес кылып, концерт кылып койсокпу деген бир ой болду. Анан кийин эле мен айттым да ушу коллегаларыма, ушул концерт өткөзүп жатканда биздин ушу больницада рак оорусу менен ооруган балдар менен же кандайдыр бир кайрымдуулук кылып, бир кандай бир концерт кылсакпы деген ойдо болчу. Анан биз ушу благотворительный фонд Help the Children деген бар экен. Аларга айтып калсак, кызыктуу эле бир болуп атат да, ой депчи. Ошол марафон менен чогуу гала концерти болуп калды. Учурда биздин каарман Токтобол Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда эмгектенип келет. Эмне себептен опералык театрдан кетүү чечими болгонун сурадык. Театр менен филармонияны салыштыргым келбейт. Анткени деген бул театр деген бул башка. Бул театр, бул өзгөчө. Ал жакта өзүнүн закону бар, өзүнүн салты бар дегенде. Ал жакта бир эле чыгарма ырдабайт, ал жакта целый спектакльлерде ырдалат. Ал жакта башка жашоо. Филармонияда башка жашоо. Филармонияда азыр менин коллективим бар, абдан жакшы көрөм. Ошол коллективим бири-бирин колдошот. Бул жакта ар бир театрда кандай десем, эгер интрига бар, анткени чыгармачылыктагы интригалар бар. Ал кандай десем, ал ар бир театрда бар да. Филармонияда бул биякта концертный чөйрө десем, ошондуктан бул жакта башкача. Театрдан кеттим деп айта албайм. Анткени театрда дагы, филармонияда дагы бирдей мен үчүн. Опера өзү татаал эмеспи? Классиканы ырдаш үчүн
мындай характер, күч керек, анан абдан көп эмгек керек да. Классикалык ырчылар үчүн чоң колдоо керек болуп атат депчи. Каражат жагынан дагы, моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы абдан көп мындай күч керек. Мени көбүнчө айтышат да, эмне үчүн ушу Кыргызстанда эле анткени ошо опералык ырчы болгондуктан Европага барсаң сага жолуң ачылат деген кандай сунуштар көп болду. Эми мындай шарт деле бар болчу. Мен бул жакта үй бүлөм бар, 2 балам бар, кызым, уулум бар, анан ата-энем бар дегендей. Кыргызстанды абдан сүйөм, жакшы көрөм. Анан эми башка өлкөгө чыксам, контракт боюнча чыккым келет, бирок башка өлкөгө мындай жашап баргым келбейт.